Salam dostor. Bul Jomoktorдун düýnösü. Бүгүн силерди акылдуу улак, айлакер түлкү, кайраттуу торгой жана дагы көптөгөн кызыктуу каармандар күтүп жатат. Ар бир жомоктон силер жаңы сабак аласыздар. Ошондуктан аягына чейин көрүп чыгыңыздар. Анткени эң кызыктуу окуялар алдыда. Кыштын кардуу күндөрүндө жалгыз эчки тоонун зоосунда кыштап жүрөт. Койчу да, койлор да кетип калышкан. Бирок дал ошол муздак жалгыздыкта жаңы жашоо башталат. Жайлоодо оттоп жүргөн эле эчки аска зоого чыгып кетет. Койчудан адашып калат. Төмөн караса, койлор айдалып кеткен болот. Эчки аска зоодон түшсө, ит кушка жем болорун билип, ошол жерде кыштап калат. Жаз келип, эчки эки улактуу болот. Бири ак, бири кара. Эч кимге жеэлирбей чоңойтот. Бир күнү ак улак апасына айтат: "Курообузга кошулбасак, ит кушка жем болобуз. Мени ээрчигиле" дейт. Алар макулдашып, тоо этегин көздөй жөнөшөт. Суу кечип, таштан ташка секирип отурушат. Аңча алдыларынан кол түлкү чыгат. "О, кандайсыңар? Кайда бара жатасыңар?" дейт. Кара улак күлүмсүрөп: "Бизди карышкыр конокко чакырды эле. Ошол жака баратканбыз. Ал тетиги таштын жанында күтүп отурат" дейт. Коктоодо карышкыр кырында турганын көргөн түлкү сайга кирип качат. Карышкыр 3 эчкини көрүп, каарды мачып куркулдап келе жаткан. "Мына эми жейм" дейт. Кара улак кыйкырып жиберет. Тетиги дөбөнүн түбүндө арстан күтүп жатат. Ал сени издеп жатат. Ак улак чилиңдеп: "Карышкыр, тетиги жерде арстан сени күтүп жатат. Арстанга бар" дейт. Карышкырдын шаштысы кетип, артына карабай качып жүрөйт. Эчки улактары менен секин тоо тарапка чыгат. Баары аман калгандарына сүйүнүшүп, эчки улактары менен тоонун башына чыгып, жайылып жүргөн койлорду көрүшөт. Эчки эки улагы менен алдыга түшөт, артынан койлор ээрчип жөнөшөт. Алар короо тарапка келип, койлор менен кошулушат. Эл алыстан байкап турат. Эчки улактары менен жаяу туруп, чарчаган туяктары сүйүнгөндөн сезбей калат. Күндүн батышы тынчтыкты тартуулайт. Ошентип эчки менен акылдуу улактар короого аман кайтып келишти. Эл кубанып тосуп калат. Бул жомок акылдуулук менен тайманбастык жеңишке жеткирерин эскертет. Жомок боюнча оюңарды комментарийге жаза кеткиле. Торгой, кыргыз эл жомогу. Торгой учуп келе жатып эрмендин арасынан топузун түшүрчү бир. Эрмен топумду алып бер десе, анда эрмен: "Топумду алып бермек түгүл, буромду көтөрө албай аран көрөм" деп болбой коет. Анда торгой: "Сени карап тур, эчкиге барып айтпасамбы" деп ажоосу менен эчкини таап: "Ой эчки, тетиги жерде бурун көтөрө албай турган эрменди барып жесең болбойбу" дейт. Эчки болсо: "Эрменди жебек түгүл, коосагымдагы эгиз улагымды көтөрө албай жатам" деди. Анда торгой: "Сени карышкырга айтып жейдирбесемби" деп карышкырга барып айтты эле. Карышкыр болсо: "Байден эчкисин жемек түгүл, ийинимди кыза албай жатамын" деди. "Сени жылкычыга барып чаптырып салбасамбы" деп жылкычыга барып айтты эле. Жылкычы: "Карышкырды чапмак түгүл, байдын жылкысын жогут таппай жүрөм" деп койду. "Анда сени байга барып айткызамбы"
деп байга келип, ойбай, ой айланайын, жылкычымды теске салмак түгүл, курсагымды көтөрө албай араң жатам деди. Сени чычканга барып айтпасамбы? Деп чычканга барып айтты эле. Чычкан байдын курсагын тешпек түгүл, ийинимди каза албай жатам деди. Балдарга барып айтып үйүңө суу куйдурбасамбы? Деп балдарга барып айтса. Чычканды үйүнө суу куймак түгүл, бузоомду кайтара албай эмизип, жүкөмдү уттуруп араң жүрөм дейт. Ой балдар, силерди энеңерге айтып урдурбасамбы деп энесине барып айтса энеси. Балдарымды сабамак түгүл, жүндү сабай албай жатам дейт. Сени күйүүңө барып айтып, жүнүңдү сапырып учуртпасамбы? Күйөөңө барып айтса, анын колу бош экен. Куюн уюлгуп келип, аялдардын сабап жаткан жүнүн учуруп, алар балдарын урушуп, ошону менен балдар чычкандын үйүнө суу куюп, чычкан байдын курсагын тырмалап, бай жылкы чысын сабап, жылкычы карышкырды кууп, карышкыр эчкини жемек болуп, эчки эрменди жеп, эрмен торгойдун топузун алып берип, ошондон кийин торгой топузун башынан түшүрбөй кийип жүрөт дейт. Кыргыз эл жомугу оңой оокат издеген карышкыр. Күндөрдүн биринде бир дыйкан көк жайыкта чөп жаап, түштөнүп алайын деп баштыгына нан алып жеп отурса, бадалдын арасынан ач карышкыр чыгып жакын келип, «Эй адам, эмне жеп отурасың?» «Нан жеп отурам». «Дамдуу бекен?» «Аябай дамдуу экен. Мага бир үзүм берчи». Макул деп дыйкан бир үзүм берет. Нан карышкырга аябай жагып калат. «Күнүнө мен ушундай нан жегим келет. Мага да ушундай нан жасаганды үйрөтчү», деди карышкыр. «Болуптур, үйрөтөйүн. Биринчи жерди терең айдаш керек». «Ошондой эле нан чыгып калабы?» «Жок. Андан кийин топуракты майдалап тегиздеш керек». «Болдубу? Эми нан чыгабы?» «Шашпа. Эми урукту себиш керек». Анан наны өзү эле жайнап чыга береби? Кандай чыдамың жок демесин? Эми жер бетине чыккан буудай кардын астында өнүп, эрте жазда көгөрүп чыгат. Жайда кандыра сугарып бышканда ооруп кырманга алып барып бастырыш керек. Эми нан жайнап чыгып калабы? Жок. Эми будайды каптап тегирменге алып барып, ун кылып тарттырыш керек. «Эми сен жегендей нан болобу?» деди чыдамы кетип. Анда дыйкан эми табакка салып суу, туз кошуп камыр кылып жууруп, аны ачытып, оттун жагып, көмөч казанга салып бышырыш керек. Анан дамдуу болгон нан пайда болот. Муну уккан карышкыр: «Жок, мындай машакат менен бышкан нандын кереги жок. Мага оңой табылган оокат керек». Дыйкан: «Болуптур. Тетиги кырдын ары жагында бир семиз бээ жүрөт. Ошону барып жей бер» дейт. Карышкыр сүйүнүп барса, чын эле семиз бээ оттоп жүргөн экен. Карышкыр түз эле барып: «Мен сени жейм. Курсагым аябай ачты» дейт. «Жесең же, бирок
Эң оболу менин арткы бутумда алтын такам бар. Ошону алып ал, сага кереги тиет. Анан жей бер деди. Карышкы сүйүнүп, этке да тоет экенмин, алтыны да болот экенмин деп бээнин артына барып бутуңду көтөр дейт. Бээ арткы бутун көтөрүп, кош аяктап карышкырды оозго тебет. Карышкырдын тиштери калбай талкаланып, оозу канга толот. Ошондон кийин карышкыр оңгой оокат жок экенин түшүнүптүр. Кыргыз эл жомогу мүнүшкөр. Илгери 10 жаштагы мүнүшкөр бала байдын үйүнө мейманга барат. Бала бүркүттү көрүп таң калат. Бай буга эч ким тийбесин дейт. Бала бүркүт менен шыбырашып сүйлөшүп, аны байдын уулу көрүп калат. Эртең менен бүркүт балага өзү келип конуп, эл таң калат. Бай буну 2 жыл үйдө кармап баксаң, кызымды сага берем дейт. 2 жылдан кийин бала бүркүттү үйгө киргизип, соошун берип багат. Күндөр өтөт. Бала бүркүттү күндө карап бакканын белгилеп турат. Арадан 2 жыл өтүп, бала бүркүттү чыгаруу күн келет. Арадан 2 жыл өтүп, бала бүркүттү чыгарчу күн келет. Бүркүт балага ыраазы болуп асманга көтөрүлөт. Эл бүркүттүн учуп чыкканын көрүп таң калышат. Бай убадасынан туруп кызын берүүнү чечет. Байдын кызы жылуу жүзү менен өңүлүп карап турат. Бүркүт асманга учуп кетип, эркиндикке чыгат. Акыл, чыдамкайлык жана мээрим жеңиш алып келди. Илгери бир капчыгайдын арасына коо түлкү ийин жасап алып көп жыл жашаптыр. Бир күнү аба ырайы суук болуп, түлкү ийинен чыгып тамак издеп жөнөйт. Ал кетээр замат ачка карышкыр түлкүнүн келишин күтүп, ийине кирип жатып алып, түлкү курсагын тойгузуп, кечкисин ийине кайтып келет. Караса ийиндин жанында карышкырдын изи бар болот. Ийиним, сен соо эмессиң го, ар дайым мен келгенде жооп берчү элең, ал кайда деп кыйкырат түлкү. Карышкыр түлкү келгенин угуп, ау деп уулайт. Түлкү күлүмсүрөп, бая эле ошентип жооп бербейсиңби? Мен тазаланып келейин деп жылт коюп качып кетет. Карышкыр болсо түлкү кайтып келет деп ийинде күтүп жата берет. Аңчылык кылып жүргөн мергенчилер ийинди көрүп калышат. Мергенчилер капкан коюп, аны кар менен жаап коюшат. Карышкыр сыртка чыга берери менен капканга түшүп калат. Ал өрөө учуп, угулуп жиберет. Мергенчилер улууну угуп жетип келишет. Капкандагы карышкырды көрүп, дароо чара көрүшөт. Алыстан түлкү карап туруп, ичинен жылмайып коет. Акылга каршы күч эч качан жеңбейт деп коет. Капкандагы карышкыр кармалып, мергенчилер тарабынан айдалып кетет. Акылдуу түлкү аман калат. Ал кайра өз үйүнө келип тынч жашоосун улантат. Кыргыз жомогу, кыдыр, акыл ырыс. Кыргыз тилин колдойбуз. Катталып, пикир жаза кетиңиз. Мурунку бир заманда кыдыр, акыл, ырыс деген 3 жолоочу сапарга чыгышат. Күн кайнап турган чак, үчөөнүн ар бири өзүн артык көрүп, кимелге көбүрөөк пайда алып келет деп талаша беришет. Ошентип сөздүн учугу узарып баратканы менен жол боюнда айдап жүргөн эмгекчил бир дыйканга туш келишет. Дыйкан аларды көрүп, токтоп, сылыктык менен салам айтып, конок Кудайдын коногу деп от жагып нан суу сунуш кылат. Жүрөгү таза, сөзү жумшак киши экен. Кыдыр дыйканды сынап, жай гана сурайт. Жүрөгүң акпы уулум, эмгегиңди ким үчүн кылып жүрөсүң? Дыйкан күлүмсүрөп, Кудай берген күчүм эл үчүн, колумдан келгенин бөлүшөм, жакшылык кылсам жаным жай табат, дейт. Акыл ага, туура ойдон адашпа, сабыр менен жүр, деп насаат айтат. Ырыс болсо, кайда ак пейил болсо, байлык ошол жерге келет,
деп коштойт. Үчөөнүн батасы ошол жерге сиңип, дыйканга кут тилешет. Айдап жаткан жериң берекелүү болсун, эмгегиң акысыз калбасын. Эртеси эле дыйкан айдаган танаптан алтын күмүштүн майда күкүк ташы сыяктуу жылтылдаганы көрүнө баштайт. Дыйкан шүгүр кылып, жүрөгү көтөрүлбөйт. Бул Кудайдын сынагы, элге да жетсин, деп жакыр Куранга бөлүшүп, кара картаңдын батасын алат. Кабар айылга бат эле тарайт. Бир өзүмчүл бай бул окуяны угуп, ичинен күйүп, көзү кызыгып калат. Ал дыйканды чакырып, кел, менин жеримди да айдап бер. Сен айдасаң байлык андан бетер чыгат, дейт. Дыйкан жакшылыкка жок дебейм, деп макул болот. Бирок байдын жерине араң кирип иштей баштаганда керемет кайталанбайт. Айдаган сайын жалпак таштар гана чыга берет. Бай ачууланат. Эмнеге меники болбойт, деп күрсүнөт. Ошондо акыл, беки адилет жүрөккө гана конот. Көзү ачкөз жерге кут отурбайт, деп айтат. Бай болсо бул сөздү укпай, иштен эмирөйө түшөт. Көп өтпөй чаң көтөрүп чоң кербен келет. Кербен башы элден дыйкандын ак ниетин угуп, издеп келип жолугат. Ак көңүл киши экенсиң, бул белекти элиңе пайда кылып колдоносуң, деп азык түлүк, керектүү шаймандарды берет. Дыйкан баш ийкеп ыраазычылык билдирет. Эч нерсеге асыкпай, шайы кетпей ишин улантат. Ошол түндөрдүн биринде айылды жоо чабат деген кабар чыгат. Талаадагы оору сыркоолорун карап, адамдарга жардам берип жүргөн дыйкан кечинде үйүнө кайтып бара жатып, токоюнун четинде жарадар болгон сулуу кызды көрөт. Кыз калтырап турат, артында куугун бардай. Дыйкан коркпо деп жоолугун жаап, үйүнө жетелеп келип, жарасын таңып, эшик терезесин бекитип, тынчтандырат. Суроо берген жок, жаман ойлобой, намысын сактап, күнү түнү көз салат. Эртеси таң атпай эле айылга хандыктагы элчилер менен кербен кайра кирип келет. Кандын кызы жоголду. Ким көрдү, ким сактап калды, деп сурак кылышат. Дагы баягы бай болсо, элдин алдында калп айтып чыгып, мен таптым, менин акылым алып келди, деп жар салып, мансапка умтулат. Эл чогулуп, акыйкат сөз сурайт. Дыйкан унчукпай турган бойдон, чыны кыздын өзүндө деп ойлонот. Көп узабай эле жыйында ошол кыз өзү да келип калат. Жүзү агарып, көзү жайнап, мени түндө талаада жоодон сактап, үйүнө жашырып, жарайымды таңып, намысымды коргогон ушул дыйкан болду. Бир ашыкча сөз айткан жок, бир ашыкча көз салган жок, деп баарын ачык айтып берет. Эл тышкы иштер министрлиги койбойт. Чын татыктуусу ушул экен, деп кол чабат. Кербен башыда ыраазы болуп, адилет сөз акылдын жарыгы, деп билегин үстөп бата берет. Ушул маалда көрүнбөгөн бутактан сыяктуу, бирок жүрөккө жакын жылуулук сезилет. Кыдырдын куту ошол үйгө отурат. Акылдын насааты элдин эсинде калат. Ырыстын берешени дыйканга багыт алат. Хандын уруксаты менен дыйкан менен сулууга нике кыйылып, чоң той өткөрүлөт. Эл береке, ынтымак болсун, деп кубанып, батасын жаадырган сайын, дыйкандын үйү бара-бара куттуу очокко айланат. Ал байлыкка мастанбай, мурдагыдай эле эмгектенүүнү, бөлүшүүнү улантат. Көзү күйгөн бай болсо уялып, башын жер тиктеп калат. Көкөйүмдү ачкан чындык экен. Ак дилден башка бакыт жоктура, деп ичинен моюнга алат. Ошол күндөн тартып, эл арасында мындай сөз тарайт. Акыл бар жерде ырыс конор, ал конгон жерге кыдыр батат. Жакшылыкка жетелеген 3 жолоочунун мактанышы да токтойт. Себеби кимдин артык экенин элдин турмушу өзү эле көрсөтүп койду. Ушул окуядан кийин бул айылда чындыкка таянган адилет жашоо өкүм сүрдү. Ал эми дыйкандын үйү ак көңүлдүктүн, сабырдын жана берешендигин символу болуп калды. Моралы жөнөкөй да, терең да. Адамдын жүрөгү таза болсо, акыл туура жол көрсөтөт. Ырыс өз жолу менен келет. Ал эми кыдыр кутун түшүрөт. Эгер жүрөк карайлап, көздү ачкөздүк басса, алтын да ташка айланат. Ушундай экен, балдарым, акыл жок жерде ырыс да болбойт, кут да конбойт.
Бул кыргызча жомок, ак көңүлдүн сыноосу. Кел, угуп көр. Ожор жоргомуш илгери бир замандарда жөргөмүш кумурскадай өз эмгеги менен жашачу экен. Жаз келери менен таңдан кечке эмгектенчү. Жашаган уйгун таза кармап, агаданды жык толтурчу. Алар ак көңүл келип, коңшу колондоруна ар дайым карамдуу болушуптур. Ошондуктан ак көңүл жөргөмүш бүт бардыгы жакшы көрүп, урматташчу дейт. Күндөрдүн биринде адаттагыдай эле ата жөргөмүш менен эне жөргөмүш токойго эмгектенип келишкен. Алар ушунчалык кызуу иштеп жатып, коңшу аарынын кайдан, качан келгенин да байкабай калышат. Эгер ары өзү үн катпаганда, алар ишин уланта беришмек. Ары мукактанып келген себебин көпкө дейре айта албады. Жакшы кабар болгондо дароо эле сүйүнчүлөп салмак. Жаман кабар алып келгенин тиги жөргөмүштөр дароо эле сезип коюшту. Бир маалда аларга кабар айтканы келген ары болгон ишти текшерип, чапчай айтып берет. Көрсө мындай экен. Коңшулардын баары ызы чуу болуп жаткандан ары эшикке чыкса, жөргөмүштүн үйү алоолонуп өртөнүп жатканын көрөт. Эр жүрөк арылар болбогондо жөргөмүштүн балдары да өртөнүп кетмек экен. Жөргөмүштөрдүн жардамы менен балдарды куткарып калышыптыр. Ошондон баштап жөргөмүштөр ачууланып, баарын душман катары сезип калышат. Жада калса балдарын өлүмдөн сактап калган ары досторун да жек көрүшөт. Ошол күндөн баштап жөргөмүштөрдө ак көңүлдүктүн жогу да калбайт. Алар үчүн өрттөгөн душманын табабыз деп, көздөрүнө баары душман сезилип, акыры жөргөмүштөр жан билбеген амалды ойлоп табышат экен. Алар шыпылдата тор согууну үйрөнүшүптүр. Анысы бара-бара өкмүштүүдай чалма тузакка айланат. Ошондон тарта бул балекеттүү тузак далайларды убалына калды. Бат эле жөргөмүштөр мыкачынын макачысы болуп чыга келишти. Кандай жан болсун баары бир, иши кылып торуна илинсе болду дароо канын соруп жеп коет. Алардын кыйналганына карабай, жөргөмүштү алкап жүргөн достору эми каргашчу болду. Ал тургай аарылар бул мыкачылардын тукумун сактап калгандарына өкүнүп да жүрүштү. Себеби кес-кес аарылар да алардын тузагына илинип калып жатты. Ары ак тилден келип, күлк мүнөзүн оңдосун суранды. Бирок жөргөмүш кайра күчөй берди. Анын сезимин бир гана ой, душманды табуу бийлеп алды. Бирок күнөөкөр ким экенин билбей эле колуна тийгендин баарын жазалаган. Андан бери жүздөгөн жылдар өтүптүр. Бирок жөргөмүштөн ачуусу алекче тарабаптыр. Өжөр жөргөмүш дагы эле көпөлөктөн тарта чымын чиркейдин баарын жеп келет. Курулай өжөрдүк кунарсыздыктын белгиси, деген экен бабаларыбыз. Кыргыз элинин жомогу жалгыз көздүү. Илгерки заманда тоолордун тереңинде коркунучтуу дөө жашачу. Анын бир эле көзү бар болчу. Бирок ал көз чагылгандай чагылышып, жүрөк ушун алчу. Күндүн биринде дөө көзүн ачып, күчүн көрсөтүп тоодогу чоң ташты көтөрдү. Жер титиреп үңкүр жаңырды. Бул окуяны тоо этегинде жашаган эл укпай калган жок. 2 жаш мергенчи чебер жана тайманбаган алыс тоолордон дүнүн угуп кабатыр боло башташты. Алар алгач элге кайтып болгонун айтып беришти. Айылдын чоңдору чогулуп кеңеш курушту. Бул дөө жинденсе айылга түшүп келет. Бир чара көрүшүбүз керек дешти. Ошондо 2 мергенчи ыктыярдуу түрдө элди коргоого убада беришти. Алар таң атпай сапарга чыгышты. Колдорунда жаа, куш найза, жүрөктөрүндө эрдик. Алдыда эмне күтүп турганын билишпесе да, артында эл бар экенин билишчү. Бир топ убакыт өткөндөн кийин дөөгө капысынан туш келишти. Дөө каардана кыйкырып, алар качууга аргасыз болушту. Алар тоо боруна жашынып, түнкүсүн от жагып план түзүштү. Эртеси күн чыга электе алар дөө тарапка бет алышты. Дөө аларды күтүп тургандай эле, көздөрү беттен бет жолукканда убакыт токтогондой болду. Бирок таң калыштуусу дөө алардан чөчүдү. Анын деми бузулуп, артка чегине баштады. Ал жада калса колу менен башка тоону көрсөтүп, ал жакта башка дөөлөр бар экенин ишарат кылды. 2 мергенчи анын айтканына ишенип, жолун улантышты. Алар суу өтө турган жерден кечип өтүп, терең капчыгайга киришти. Бир маалда алыстан бир нече дөөлөр көрүндү. Дөөлөр коркунучтуу үндөрдү чыгарып, алардын артынан түшүштү.
Эки мергенчи качып тар жолдор менен кутулууга аракет кылышты. Арттарында таштар солкулдап, дөөлөр жакындап келе жатты. Кызыл чепкенчең мергенчи токтоп, жаасын тартып дөөнү көздөй атты. Жебе көзүнө тийип чоң дөө бакырып жыгылды. Башкалар болсо токтоп артка чегинди. Жараланган дөө жерге отуруп, үнсүз көзүн кармап турду. Анан алыйлап жиберди. Анын көз жашы менен кошо тоодо тынчтык пайда болду. Эки мергенчи дөөгө жакындап барышты. Жебени акырын сурууп чыгып, алар сүйлөшүп, эми салгылашуу кереги жок экенин түшүнүштү. Дөө тынч отурду, башын шылк кыйып, өкүнгөндөй болду. Эки мергенчи ага боору уруп, куралдарын түшүрүштү. Ошентип алар чогуу от жагып, тамак жешип, дөө биринчи жолу жылмайды. Ал бир аздан кийин ордунан туруп, колун көтөрүп, ыраазычылыгын билдирди. Анан дөө өрткө карабай, жалгыз тоо тарапты көздөй кетти. Адам болгондой тынч басып, көздөн кайым болду. Эки мергенчи айылга кайтып келишти. Эл аларды кубанып тосуп алды. Бул күндөн баштап элде тынчтык орноду. Ушул менен жомок аяктады. Жомок боюнча оюңар менен бөлүшүп кеткиле.